Mana adamның кепсін тошына беру, жана чайнек бұларды өз орнына қойып, жарық чайнектің қапқаттарына түйіп жана материалдар шоланы дана берішіміз керек. Мен кичине кезимден сүрөткө абдан кызыгып сүрөт тартканмын. Апам да аны колдогон. Мен бул жерге сынак аркылуу келгенмин. Исфанада сынак өткөргөн. Ошонун сүрөткө кызыгуум артып бул мектепти мактап кеткен. Мен келсем чындап эле айтканыга жараша экен. Шарттары абдан жакшы. Мен бул жерде окуганыма сыймыктанам. Мен Кудай кааласа, ушул жерден чоң дизайнер болуп, ушул мектептин атыны чыгарам деп келем. Бул мектепке келгениме мен өкүнбөйм. Бул мектептин шарттары жакшы. 2 жыл мурун келгенбиз, сүрөттү вообще таталбайт элек. Азыркы учурда сүрөттү мыкты деңгээлде өздөштүрдүк. Бул жерде окуган балдар келечекте архитектор, скульптор, кыздар болсо дизайн костюм, дизайнер болуп чыгат. Мен келечекте архитектор болгум келет. Баткен атын чыгарган, дүйнөнү дүңгүрөткөн архитектор болгум келет. Эми окуу программасы ошондой эле биздин мектеп интернатынын шарты жөнүндө кыскача айта турган болсом, окуу программасы Улуттук көркөм сүрөт академиясы тарабынан бекитилип берилет жылына. Ошонун негизинде окуу процесси жүргүзүлөт. Ал үчүн бизге керектүү мугалимдер, спец мугалимдер демекчи жетиштүү, ошондой эле шарттарыбыз жакшы. 8, 9, 10, 11 класска чейин биз мектептин базасындагы көркөм сүрөт боюнча сабаттуулукту бардыгын беребиз. Бул үчүн бизге окуу программасы атайын иштелип берилет. Балдарды 2 багытта окутулат. Биринчи багытыбыз кесиптик мектеп болгонуна байланыштуу. Кесиптик сабактар өтүлөт, атайын багыттагы сабактар өтүлөт. Атайын багыттагы сабактар рисунок, живопись, скульптура, композиция, живопись композиция деген сүрөттүн түрлөрү менен биринчи сменада сабактар өтүлөт. Ал эми мектептеги программа боюнча түштөн кийинки сменада кадимки предметтик сабактар толугу менен өтүлөт. Бул кыздардын бөлмөсү, жатаканасы. Кыздарды түнкү, күндүзгү тарбиячылар карайбыз. Биз күндүзгү тарбиячылар эртең менен 8:30дан кечки 6га чейин карайбыз, анан түнкү тарбиячыларга өткөрүп беребиз. Бош убакытларында залга чыгып, телевизор көрүп, эс алаттар. Бул жак ашкана. 3 маал ысык тамак берилет. Азыр түшкү тамак даярдалып жатат бул жерде. 3 маал мамлекет тарабынан бекер камсыздалган. Бүгүнкү күндө биз ар жыл сайын ачык иштер күнүн өткөрөбүз. Областтын мектептеринен 7 класстарды атайын сынактын негизинде кабыл алып, бүгүнкү күндө ачык иштер күнүн өткөрүп, ошол сынактан өткөн окуучулардын саны бүгүнкү күндө 200 окуучуга жетти. Ошол окуучулардын арасынан дагы тандалып, 2 класс комплекти түзүлүп, бардык окуучулардын тизмеси академияга жөнөтүлөт. Сүрөт мектебинде угуп, сүрөткө кызыккандыгым үчүн ушул мектепке келдим. Бүгүн ушул мектепте ачык эш күнү болуп жаткан экен. Ошондуктан мен ушул мектепке тапшырууну кааладым. Себеби мен өзүм сүрөт мектебине өтө кызыгам. Жана мен ушул мектепте сентябрдан баштап окуу оюм бар. Ошол окуу жайды бүтүрүп, академияга барганда, академияда 7 багыт боюнча кесиптер бар. Скульптура, живопись, графика, дизайн костюма окутулат.
Бизден бүткөн окуучулар прямо академияга барганда ал жакта дагы окуу бюджеттик негизде жүргүзүлөт. ОРТ жок, ОРТ кабыл алынбайт бизде. Ошол балдардын тарткан сүрөтү менен гана сынактар алынып, экзамен өткөрүлөт. Азыркы учурда биздин окуучулар аябай мындай өтө мыкты профессионалдуу деңгээлде деп айта албайм. Ошолордун мемесине деңгээлине баш түштө жетип калды десек да болот да. Азыр өзүңүз да билип тургандай, мектептин астында скульптуралар турат, даяр продукциялар, даяр скульптуралар. Ошондой бир чоң бир деңгээлге, чоң масштабтуу деңгээлге бир жетип, ошондой профессионалдуу деңгээл болуп калдык десек да жаңылышпайбыз да. Көптөгөн өнүккөн шаарлар бар да, мисалы ошол өнүккөн шаарлар кайсы адамдардын колу менен, кандай бир таланттуулардын колу менен деп, мисалы кээ бир элдер түшүнөт, кээ бир адамдар түшүнбөй калышы мүмкүн да. Ошол кооз шаарларды, керемет шаарлардын түптөлүштөрү бул баягы архитекторлор, сүрөтчүлөр, скульпторлор, ошолордун колу менен, ошолордун эмгеги менен ошондой кооз шаар болуп атат да. Ошол нерсе азыр мына биздин Баткен областына келип, биздин Баткен областында ошондой сүрөтчүлөр, негизи эле сүрөт мектеп ачылып, баардыгы бюджет тарабынан каржыланып, бесплатный окуу болуп атат да. Биздин Баткен областында да Кудай буйрса, акыркы 10-15 жылда өнүгөт деген үмүттөбүз. Мен бул жака 7-чи класс бүтүп 8-чи класска келгем. Бул жакта мен только сүрөт үйрөнөм деп келген элем. Келсем бул жакта скульптурда дагы үйрөтөт экен. Ошол скульптурага кызыгып, мен азыр кыргыздын оюну көк бөрүнө жасап жатам. Бул мен 1 жылдык эмгегим. Мен 1 жылда ушундай ишке жетиштим. Мен биринчи жасашты билбейт элем. Анан келип агайлар үйрөттү. Жылдан жылга, былтыркы жылга салыштырмалуу бизде быйылкы жылы окуучунун саны 70%ке чейин жетти. Ата-энелердин дагы ушундай түшүнүүсү менен бекер мамлекет тарабынан бюджеттик негизде окутулгандыктан ата-энелер өздөрү алып келишип ушул жерде окутуп атышат азыркы учурда. Биз мурдагы жылдарда мектептерге барып атайын сынак өткөрүп алсак, азыркы учурда быйылкы жылы көпчүлүк ата-энелер өздөрү ушул окуучуларды ушул мектепке алып келүүдө. Мен да кызым сүрөтчүлүккө кызыгатты. Ошон үчүн бүгүн ачык эшикке алып келдик. Сентябрдан баштап буюрса ушул жерге беребиз. Шарты жакшы экен, жатаканасы бар экен, 3 маал тамак ашы. Кадимкидей эле сабактарынан улантат экен. 10-чу класска чейин чеберчиликти өргөнөт экен. Сүрөтчүлүктү буюрса жакшы болот деп ишенип жатабыз анан дагы. Кызым сүрөтчүлүккө кызыгатты, ачык эшик болуп канкен алып келдим. Кудай буюрса сентябрдан баштап ушул жерде окуйт. Коноктор, ар жактуу ата-энелер жана да биздин болочоктогу 8-чи класстарыбыз биздин ачык эшик күнүнө кош келипсиздер. Биздин окуучулар 20-21 окуу жылдарында бизде мына пандемиялык шарт болду го, ошого карабастан биздин окуучуларыбыз мына дүйнөлүк масштабтагы, ошондой эле республикалык масштабтагы өтө чоң иш-чараларга катышып, эң алдыңкы орундарга ээ болду десем болот да. Атап айтсам, окуучуларыбыз эң үлгүлүү иштери мына дүйнөлүк музейлерде, Ослодо, Анталияда, Измирде, ошондой эле мына Бухарест шаарында коюлду. Андан сырткары 3-чү дүйнөлүк балдардын сүрөт көргөзмөсүнө катышкандыгы үчүн мына Белоруссиянын Ляховичи шаарында ошондой эле мына дүйнөлүк көчмөндөр оюнунда дагы эле биздин окуучулардын кол өнөрчүлүк эмгектери дагы эң алдыңкы байгелүү орундарга татыктуу болду.